Assalamu alaikum tуугандар. Бул коронавирустун ачагы өзү бизде болуп атат. Биз коркпой эле силер аяктан эмне ызычуу болуп атасыңар, эмне коркуп атасыңар? Президентиңер баш болуп, муфтийиңер төш болуп, бар жокты жабып эле карантин кылып. Бул жок нерсе. Коронавирус это такого нету, не существует. Это чисто политика комитет 300. Комитет 300 деген билесиңерби? Булар элдерди жок кылыш керек, паникага түшүрүш керек, мусулмандардын дининен кайтарыш керек. Поэтому кабанды айлантырбай коюшту, умурактарды жаап салды. Эми оны биздин муфтий мечитти да токтотуп койду, жума окутпай, намазга барбагыла. Вот это все, это интрига. Бул комитет 300 кылган иши. Кытайдын чыккан политикасы. Өзүңөр ойлонбойсуңарбы, почему Китай 1 миллиард 700 миллион человек там живет. Она всего лишь там заразилась 80 тысяч человек. Если шунчалык пандемия болуп туруп жугуштуу болсо, хотя бы 30%, жок дегенде у них должно было заразиться где-то 60, может 100 миллионов человек должно было заразиться у них. Такого нету. Өлгөн 3000 адам өлдү. Жок дегенде бир 5-6 миллион адам өлүш керек эле. Паникага түшпөгүлө, бул Кыргызстандын мына добдырлардын бир кылып аткан бир политикасы болуп атат. Ысык жерде өлөт, суук жерде жашайт да, нету такого. Бул коронавирус Африкадан эле чыкты. Африканы билесиңер да кайсы жерде экенин. Африкадан эле чыкты ал. Иранда чыгып атат. В Иране зимы не бывает. Иран теплая страна. Паникага түшпөгүлө, коркпогула. Почему мусулмандарга жукпайт? Потому что булар бул такой типа вирусу был в горле живет 4 дня. Аны ополаскивать этиш керек горланы. Ошон үчүн мусулмандар 5 жолу тарат алганда дайым тамагын кары кылат. 5 жолу жуунат. Поэтому вирус буларга жукпайт. Это обычный грипп, коронавирус деген это обычный. У нее смертность 2%. О 80 ашкандар өлөт. Анан жаш балдарга 10 жашаргача, 12 жашка чейин вообще жукпайт бул оору. Калгандар иммунитет сильныйлар жашап кетет. Нормально эле переносит все. Биз ачагыбы мына биз жүрөбүз. Эч нерсе болбой эле. Южная Корея на втором месте, как бы по статистике на втором месте, но биз эч нерсе болбой эле жүрөбүз. Даже биз мечитибизди да жаптырбай койдук. Жабабыз деди, жаптырбадык. Иштеп атабыз, жүрөбүз, карыстар менен кучакташып эле, чогуу тамактанып, чогуу иштеп эле. Мына 2 ай, 3 ай болдубу? Бир нерсе болгон жок. Бар жок Алладан. Эч коркпогула и не признавайте вот это все.